13-м, да? Ну, вот когда там программа. Гүдүү жайлоосу деңиз деңгээлинен дээрлик 1800-2500 метр бийиктикте болгондуктан жаан-чачын мол болуп чагылган түшүп турат. Ашат чоңалуудан коргоочу жабдуунун коюлушу да ошол зарылдыктан улам. Белгилей кетүүчү жагдай жабдыкты иштеп чыккан Үндүчтөн келген адистер өздөрү орноштуу процессине катышууда. Линейные ограничители перенапряжения, они... Аша чыңалуудан коргогон жабдуу биздин өндүрүшкө таандык. Анын пайдалануудагы өзгөчөлүгүн көрсөтүп, практикада көрсөтүү үчүн бул жака келдик. Жабдыктын артыкчылыгы жаан-чачындан чагылгандан сактайт. Демейде мындай шарттарда линия үзүлүп, энергия берүү өзгүлтүүгө учурап, энергетиктер үчүн кайра жандыруу түйшүгү болот эле. Эми андай болбойт. Жабдык баарын өзү коргоп турат. Отводит тем самым ток, который пропускает через себя, тем самым ограничивает перенапряжение. Бүгүнкү күндө капиталдык курулуш багыты боюнча жабдуу коюу жумуштары жүрүүдө. Аты айтып тургундай эле бул жабдуу аба ырайынын ар кандай катаал шартында аба чубалгысын бөлүнүүдөн сактоо менен бирге канча жолу өчкөнүн да эсепке алып турат. Когда мы проходим, мы сразу видим, упал проводник, значит есть вероятность либо механика, но в принципе по механике должно держать все это дело. Токтогул ГЭС Төлөберди 500 киловолттук аба чулгасы Токтогул ГЭСтен Талас Этиге чейин электр энергиясын жеткирип берет. Узундугу 127 чакырымдан түзгөн аба чубалгы 1979 жылы курулуп пайдаланууга берилген. 323 момучадан турган линия. Бул линия Токтогул ГЭСтен чыгып туруп, жалпысынан түндүккө полный бизден светти бере турган линия ушул. Азыр жалпысынан бул жерде 3 бригада иштеп атат, 29 бала ишке тартылган. Андан сырткары булар көзөмөлдөп туруучу жетекчиликтер да кошулган, андан сырткары. Азыркы күндө линиядагы сынган изоляторлорду, анан бактарактарды тийген жерлерине бактарактан тазалоо жумуштары да жүрөт. Буга чейин 2013 жылы 21 даана коюлган болсо, учурда 18 даана УПН орнотулду. Мында таш көмүр, кара көл, Токтогул бөлүмдөрүнө иш бригада түзүлүп, 29 кызматкер жумуш алып барышты. Гүдүү жайлоосунда аба ырайы туруксуз болуп турса да, энергетиктер белгиленген жумуштарды графиктен четтебей өз убагында аткарышты. Гүлжан Амандоева, Чыңгыз Абдыкадыров, Судак району.